Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Акбарова Гүлрайхан Мансуровна, врач-гастроэнтеролог. Баарыңыздарды кирип келген Рамазан айы менен куттуктаймын. Кылган дуаларыңыздар жана орозоңуздар кабыл болсун. Орозо айларында кайсы оору менен орозо кармаса болот? Негизи эле тамак сіңирүү системасын алсак, бул жерде гастрит, эзофагит, холецистит, панкреатит, колит, гепатит деген оорулар каршы көрсөтмөгө кирбейт. Бирок деген момент бар. Эгерде ошол оорулар өнөкөт жана курч мезгилде өтүп, анан курч мезгилинде өтүп атса, анда бул биринчиден дарылоо керек болот. Андан гана орозо кармаганга туура болот да. Мисалы үчүн холецистит кандай тамактарды жана кантип тамактануу керек орозо убагында? Эгерде сизде өнөкөт оору болсо, холецистит бул өт баштыкчасынын сезгениши. Анда бул көбүнчө белок жана тууру майларга акцент жасоо керек болот. Май дегенде бул мисалы биз азыр колдонуп жаткан, көпчүлүк эле колдонуп жаткан алейн, алардын аябай түрлөрү көп, булар транс жылдарга кирип, бул көбүнчө өткө жана боорго залакаттарын көп тийгизет. Жаман холестериндердин көбүшүнө алып келет. Ошол себептен сөзсүз түрдө биз салаттарды оливковое масло менен заправлять этебиз, кунжутное масло да аябай жакшы. Ал эми тамак аштарды болсо кокосовое масло, топлёное масло, бул деген биздин жөн эле сары май. Ушундай майларга акцент жасоо керек болот. Ал эми белок деген бул красное мясо, белое мясо, ак эт, анан кызыл эт. Ушундай мындай сөз түрдө жеңил тамактарга акцент жасоо керек. Ооз ачарда биз мисалы фарштан болгон тамак аштар аябай жакшы. Себеби уже бул майдаланып, ашказанга мындай сиңгенге жеңилирээк тамак аштар болот. Анан өт ушундай эле сууду аябай жакшы көрөт. 95% суудан тургандыктан көбүрөөк сууду ичкенге, мындай комнатный температурада көбүрөөк сууду ичкенге басым жасоо керек болот. Жана ошондой эле горький вкус деп коет. Бул кайсыл тамак аштарда руккола, шпинат, шавель, имбирь ушулардын составында болот. То есть жашылчалардын составында көп болгондуктан ар бир тамак ашты жашылча менен мындай жегенге аракет жасоо керек болот. Эгер панкреатит бар болсо, өнөкөт панкреатит үчүн кандай тамактарды ичүү керек? Панкреатит бул уйку безинин сезгениши. Бул жерде негизи эле панкреатит жанагындай майга куурулган, өтө эле мындай жирный, көп майлуу тамактарды аябай мындай жаман көргөндүктөн бул жерде парга бышкан, сууга бышкан, суптарга, бульондорго акцент жасоо керек. Ал эми курч мезгилинде бул жерде жалаң гана голод деп коет, эч кандай тамак ашты жебей, мындай ферменттердин чыкпоосуна жанагындай караш керек да. Бул жерде орозо кармаганга болбойт. Ал эми өнөкөттөрдө мен айтып кеткен ошол продукталарга акцент жасоо керек болот да. Көбүнчө мисалы ооз ачарда кичине суптар менен ооз ачып, фаршированный перец, мисалы тушеный эме, тушеный овощи, ушундай тамак аштарга көбүрөөк басым жасоо керек. Дымдама менен же болбосо камак тамак алардан арылуу керек. Эгер гастрит бар болсо, кандай тамактарды жөөгө болот? Гастрит бул ашказандын сезгениши. Негизи эле гастритте эгерде ошол бейтапты беспокоить этип атса, анда сөз түрдө биринчи дарыланып, андан гана орозо кармаш керек. Негизи кандай тамак аштар бул молочный продукция, мисалы сүт, сүттөн көп каша жасап жейбиз, андан да арылыш керек. Себеби именно ошол сүт жанагындай продукт воспаление болот дагы, андан арылып же болбосо жарым процент сүт, жарым процент суу менен ушундай акаштырып жасалган кашалар дагы ыңгайлуу болот. Андан кийин фрукты жана жер жемиштерди дагы жебүү керек болот. Себеби алардын составында кислота болуп, дагы ашказандын сезгенишине алып келет. Сөз түрдө эгерде алма жегиси келип, ушундай фрукту жегиси, жер жемиш жегиси келип атса, духовкада бир 10-15 мүнөт запекать этип, анан гана жебүү керек болот. Бул жерде дагы аябай мындай ботколор, суптар, суюк тамактар жакшы көргөзүлгөн.
эгерде боор оорулары өнүкөт болсо, орозо кармоо үчүн кандай тамактарды ичиш керек? Гепатит бул азыр гепатит жана жыгабой гепатоз. Гепатит деген бул боордун сезгениши, жыгабой гепатоз деген бул боордун май басуусу. Экөөнүн тең кичине бөлөкчө болот. Боордун май басуусунда бул жерде максималдуу жанагындай арыктуу керек болот да, жөн гана вести да кетирбей, ошол боордо дагы вести майды кетиргенге ошондой продуктыларга мен жана айтып кеткен майлар, именно ошол трансжирлар, сливочный масло проценти аз, булар ошол боорго жанагындай майдын басышына көп алып келет. Ошол себептен сөзсүз түрдө тамак аш кылганда мен айтып кеткен майларга көбүрөөк акцент жасоого аракет жасаңыз, кыймыл аракетти да көбүрөөк жасаш керек ошол боордун май басуусунда. Ал эми дары-дармектерди азыраак ичип, сергек жашоого көбүрөөк акцент жасоо керек болот да. Ал эми гепатитте болсо, бул жерде мисалы дагы деле ошол майларга акцент жасайбыз, жашылча тамактарга акцент жасайбыз. Ал эми эң эле жакшы бул тыква, кызылча, ашкабак, ушундай тамактар аябай жакшы, тез дагы сиңет, анан боорду да тазалайт, ичегилерди да тазалайт. Ушундай жакшы көрсөткүчтөрү бар бул тамак аштардын. Эгер адам запор менен кабылдаса, анда орозо кармаса болобу? Негизи жана эле сиз айтып кеткендей көрсөтүлгөн кайсыл оорулар менен кармаса болот жана кайсыл оорулар менен кармаса болбойт деген эме, ошол кайсыл оорулар менен кармаса болбойт, ошол жерде кичине айтып кетейин. Эгерде ашказандан жара болсо, өнекели чегинде жара, булар каршы көрсөтмөгө киргизилет. Себеби булардын татаалдашу осложнениясы аябай коркунучтуу, ракка чейин алып келет. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде боордун жетишсиздиги болсо, цирроз печени, бул жерде дагы каршы көрсөтмөгө кирет. Себеби аябай осложнениясы көп, ошол себептен бул жерде биринчиден дарылануу керек болот. Экинчи момент, сиз айткан ич катуу. Эгерде 10 күнгө чейин бейтап барбаса, анда сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Себеби бул жерде суу көбүрөөк ичиш керек. Биз билгендей орозодо эртең менен анан кечинде гана ичебиз, бул мындай аз болуп калат. Ошол себептен бул да каршы көрсөтмөгө кирет. Анан ошондой эле ич өтүү, бир күндө 4-5 жолу ич өтсө, анда дагы бул биринчи дарылануу керек болот. Себеби адам ошол суудун жетишпестиктен микроэлементтер чыгып кетип, баягындай шалдырап, жатып, алсыз болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен булар дагы каршы көрсөтүүгө киргизилет. Панкреатиттин дагы, гастриттин дагы, холециститтин дагы курч мезгили болсо, булар дагы каршы көрсөтүүгө киргизилет. Бул жерде биринчи дарылоо керек болот. Себеби тамак аш бул жерде эч кандай дарылай турган эффекти жок да. Көбүнчө бул тамак ашка акцент жасоо, бул көбүнчө профилактика. Закругляйте. Или есть еще что-нибудь? Закругляйте. Подожди, там стоп снимаешь? Стоп сделала? Нет, эмиттер кесип коем. Блин, а что как закруглить? Все же. Все, пока. Эгерде сиздерде өнөкөт ооруларыңыздар болсо, ошолорду дагы курч мезгилине алып келбеш үчүн, орозодон кийин кайра организм кыйналып калбаш үчүн эртең менен анан кечинде ооз ачканда көбүрөөк тамак ашка көңүл бөлөбүз. Көбүнчө эркектер шеринелерге барып, же болбосо жоро жолдоштор менен барып плов жеп, аш жеп, андан кийин газированный напитканы ичип, кечиндесин ошо кыйналып жатып, эртең менен ооз жатканга турбай, ушинтип кыйнап коюшу мүмкүн да организмди. Ошол себептен сиздерден суранам, ден соолук бул аманат. Ооз ачканда салаттарга, суюк тамактарга, сиңе турган тамактарга акцент жасоо керек. Камыр тамактардан, картошка көп объемдон, алардан арылабыз. Көбүнчө жашыл клетчаткаларга, бул жашылчаларга көбүрөөк көңүл бөлөбүз. Крупа дегенде бул гречка, перловка, чечевица, ушуларга да көбүрөөк көңүл
бөлөбүз. Ал эми эртең менен болсо бул жерде молочный продукцияга жанагындай лактазный недостаточность жок болсо, анда творог дагы аябай жакшы көпкө чейин турат ашказанда. Жанагындай эттер менен ошол гарнирлер дагы аябай жакшы, себеби күндүзгө дагы көп энергия керек болот. Ошол күндүзгө чейин бул тамак аштар акырын сиңип, анан кечинге чейин жакшы туруп берет. Анан сууга дагы көбүрөөк акцент жасайбыз. Чай эмес, морс, сок эмес, именно таза сууга көбүрөөк акцент жасоо керек болот. Соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, баарыңыздарды дагы бери кирип келген Рамазан айы менен коттуктайм.